Туугандарына таарынып Көкөтөй Кочкор бетине көчүп кеткенден кийин артын ойлонбой Көкөтөйдү айыпка жыккан жакшылардын ишара ынтымагы бузулду. Ичибиздеги бир акылмандын баркын билбей айыптап алган экенбиз го. Эл аралап бастыра албай калчу болдук дегендер ушул машакаттуу ишти баштаган Такырбаш болушту кыйгач карашты. Анча эле көрөгөч экенсиңер, Көкөтөйгө айып тартардан неге көрбөдүңөр? Эми болору болуп боесу канып, тиягы ысык көлдүн көп журтуна, биягы чүйдүн баш аягына жада калса ирегелеш отурган ат башы нарындыкка кеп болгондон кийин акылга келбей дешип, Такырбашка жан тарткан көшөкөр эткендер бет тырмашты. 9 айып салган мыктылар эми өздөрү эки жаат болушу ынтымагы ыдырап жатканын эшиткенде, Көкөтөй ага кеги канып кубанбады. Кайра өкүндү, кейиди. Койду кортук булчу, элди тантык булчу ушинтип. Эки сөздү эпте албаган Такырбаш башкарган журтта не ырыс? Билгисиз калган кайран эл бирден тарайт деген ошол. Көкөтөй ушундайча кейип жүргөн кезде Караколдо эки дубандын жыйыны болду. Бул жагы көл айланасындагы, тиягы ат башы нарын болуштарындагы төбөлдөр бүт жыйында. Кайсы дордо кандай комдо болсо да акылдуу калыс кишилер өз калыстыгынан тайган эмес тура. Атак даңкы кадыр баркы менен ушул эки дубандын элине белгилүү бүт болуш бийлер кадырдаган Кыдыр аке отурган чоң ак үйдө салт сөздөрү уланып жатты. Жорго жоого жарабайт, молдо доого жарабайт, элди кара өзгөй башкарса элдин шору. Ар идиштин өз ченеми бар деңизчи. Айя, аяктагы ашты чөйчөккө куйсаң ашып ташып төгүлүп калар. Ва, бу дагы бир эсил акылмандын баамы деңизчи. Бир нерсе эсине түшө калгансып отургандардан кайдыгер сурап койду Кыдыр. Баса тияктагы Такырбаш болуш баягы көкөмдү тентитип жибериптир дейби? Тек адеп сакташкан кишилер этиет бири-бирине карашты. Кыдыр аке муну бизден не себептен сурады деген караш. Ошо Такырбаш болуштун Көкөтөйдү тентитип жибергени туура болуптур дегени эмне? Кишилер ушундайча бушайман боло калышканда, теги капшыт жакта отурган бир карыя Кыдырдын оюндагысын билгендей отко май тамызды. Ата, ошо кайран көкөмдү тентитип жиберген Такырбаш болушта келген чыгар бу жыйынга. Келбей коймок беле, келиптир. Чоң уруунун болушу эмеспи, деди кимдир бирөө. Кыдыр дали кайдыгер айтты. Ой догу кебеле, келгени жакшы болуптур. Ошо Такырбаш болушту чакырып келгилечи мында. Такырбаш келгенде Кыдыр ага эмне айтар экен дешип кишилер тек адеп сактап, момурап жоош отурушту. Такырбаш болушту чакырып келгени киши аттанып кетти. Маек тек жай кеп сөзгө өттү. Эл тиричилиги конуш жай жөндө болуп, айыл арасынын кеп сөзү анча узаган жок. Ушу чоң жыйында эки дубандын төөлдөрү баш кошкон жерде коюлчу доо, чыр-чатактуу окуялар ушундай отурушта кишилердин оюнда, оозунда. Өткөн 1-2 жыл аралыгында эл арасында ар кандай окуялар аз болгон жок. Барымта доо, эр куну, жер суу чыры, жесир доо, кишиге кишинин ашкере көрсөткөн зомбулугу. Жада калса адилетсиз байынан запкы чеккен жалчынын даты. Албетте көрүнгөн жалчы мындай чоң жыйынга келе албастыгы чын. Ошентсе да эбин таап, өзүнү арка эткен белдүү кишисине өзү айтар кебин айттырып, байга кеткен акысын өндүрүп алуу. Бирок мындай маселелер майда. Мындай чоң жыйынга ал оңой менен жете койбойт. Эгерде тигил же бул төбөлгө жем түшүрөрү анык болсо, анда бул майда доону ошо төбөлдөр өздөрү чоң этип көрсөтөт. Андай учурда ошо жалчынын кызыкчылыгын талашуу чоң күчкө ээ. Неси болсо да төбөлгө сыйынуу, төбөлдүн этегин кармоо дал ушундай чоң жыйында өкүм сүрөт. Сөз тапкан колко бербейт болуп, жалганды чындап айтуу, чынды боз топуракка жашыра салуу, жайкай салуу. Ак кишини зарлантып туруп айыпка жугуу көп учурда дал ушундай чоң жыйында болот. Эмесе өзүнүн өкүм пастыгын актап коюш үчүн Такырбаш болуш колунан келсе дал ушул чоң жыйында кайран Көкөтөйдү бир топ кордоп, аны баш көтөргүс этип коюш оюнда болчу. Жөнүн тапса деле ошо шумурай немени эч бир эстүү бай манап өз айылына жакын кондурбасын. Эч бир бий болуш анын кебин кеп деп кадырлабасын деп айтып калмак. Сизди Кадыр аке чакыртты дегенде да Такырбаш болуштун оюнда ошо өзүнүн болуштук зоболосун көтөрүү бар эле.
Oşondan ulam al jol boyu tepengdep çıyrak bastırdı. Zobololu kişinin janında oturup koyu boluşka da gerekteçi. Oşo boluştu koldoso Kıdırыңızda oljolu boloru anık. Kıdır karözgöylük karmatsa anda al boluştuğuna karabastan takır başыңды uşul çoң жыйында аябай уят карат. Жалпы төбөлдөрдүн көз алдында анын зордукчулугун ашкере айтып, ага чоң айып тарттырат. Аны такыр башка Кыдыр иштейби иштебейби таң айтор итке итчетиш ырсытсаң өзүңдүн ит болгонуң деп ойлонуп Кыдыр аке сакалын сылап койгон кезде такыр баш болуш салам айтып үйгө кирди. Үйдөгүлөр болушка төр жактан орун ыйгарышты. Бөйрөктөй беттери тырсыя кан теп кызарып, жалпак мурдунун таноолорунан кылы көрүнүп мандаш токунуп отурганында курсагы тирелип болуш быш-быш этти. Кымыз сунулду. Адаттагыдай эл журттун тынчтыгы, мал баштын аманчылыгы жөнүндө жөн жай суралды. Такыр баш болуш быш-быш этип коюп, ыңгыранып жооп берип жатты. Нишалла шүгүрчүлүк Кыдыр аке. Ел журтуңуз аман эсенби? Кыдыр сулуу кара сакалын төгүлтө тек жоош гана болушка карады. Жакшы, жакшы, эл журт аман болсун деди да, Кыдыр болуштан анчейин сурады. Такыр баш бул жалпы журттун көңүлүн ачар куудулу көкөңдүн бул кезде кайда экенин биле алдыңбы? Ошо киши тентип кетти деген кеп бар. Такыр баш эчтеме болбогонсу быш этти. Каранын канында эсил Турдубек дүйнөдөн өткөндө ага кейбей журттун кыжырына тийип алды Көкөтөй өзү. Болушу өзүң кайда элең анда? Такыр баш чыңалып термелгенсип коюп энтигип алды. Ал жерде өзү отурган элек. Өр жактагы сый элдин кишилери өкүрүп келатса, Көкөтөй камчысын сүйрөй басып, ой береги өкүргөндөрдү озоңдотпой, очороктон аттарын алгыла деп өзү кенебейт. Такыр баш болуш эми да быш этти. Теги Көкөтөй өзү өкүрүп келген беле деп сурадым кишилерден. Отургандар келген ушул, өкүрбөй келди дешти. Ошондо аны чакыртып өзүнөн сурадым. О Көкө, журт эси Турдубекке өкүрбөй келгениңиз кандай? Анда ал киши мага сыртын салып отуруп, карышкыр өлсө кой ыйламак беле, турумтай өлсө чымчык сыздамак беле деп моюн толгоду. Ошого журт аны жазалап 5-10 карасын талап алышты. Кыдырдын үнү сал кардана чыкты. Журт малын талап жатканда болушу сен аларды тыя алган жоксуңбу? Такыр баш кепке буйдала калып мыңк этти. Биздин буйрук болчу, аке. Андай болсо сен карышкырсыңбы, итсиңби, я? Такыр баш болуш жооп айта албай мукактана калды. Көкөмдүн айтканы жалганбы, деди Кыдыр тике. Жалган десең өзүңдү итмин дечи кана. Такыр баш кеп айта албай быш этти. Ал ушунча киши отурган жерде өзүн итмин деп айтууга чыдай алган жок. Кыдыр аны зекип койду. Турдубегиң да карышкыр болчу, сен да карышкырсың, мен да карышкырмын. Көкөң ошо баарыбыздын карышкырлыгыбызды угуз айткан тура. Ачык айтылган адилге үчүн киши айыпка тартылбайт. Андай ак кишини айыпка тартырган киши ошо карышкырлыгын өзү аныктайт. Бар, бул жолку жыйында сенин катышар жөнүң жок тура. Такыр баш болуш. Ошо өзүң тентитип жиберген кайран көкөңдү өзүң тап. Кайран кишинин тизесин кучактап, алдына атыңды тартып койгун. Сенин эле ошенткениңе көкөң кайрыла койбос. Азайып көп күнөмдү кечип коюңуз көкө. Өзүм карышкыр экенмин көрсө, сиз туура айтыпсыз деген. Ошондо кайран көкөм элге кайра кошулар. Бар, бул жолку жыйында олтурар акың жок турат, такыр башым. Ушундан кийин такыр баш болуш көкөңдү өзү издеп тапты. Кыдыр тапшыргандай алдына түшүп көкөңдү элине кошту. Арадан жылдар өтүп өзүнүн не себептен такыр баш боорукер боло калганын билгенден кийин Көкөтөй ооз карманды. Аттигиниң ай, аттигиниң ай. Такыр баш карышкыр атын тартып тизесин бүккөндө бу кургурда киши тура деп кечире койбодум беле. Көрсө тыяктагы көк жалы азуу саларда коркуп кетип, мени капкан тура. Бок жүрөк кургур. Баса айтамын да бизге карышкыр болгону менен Кыдырдай көк жалын көргөндө бүжүйгөн ууру күчүк такыр баштар. Кап жакшы эле бамчыл киши элем, ушуну байкабай калганымды көрчү. Атын тартмак тургай алдыма боор менен жылса да иттигин кечирбей кое турсам, көкшилиден аткып көк жалы бу итти жерге чапканын көрмөк экенмин. Көкөтөй ооз карманды, баш чайкады, күлдү, жыргады. Курбулары ага, көкө, эми деле кеч эмес.
Oşol takırbaş itdi baş kılıp Kıdır akenin aldına özüňizge ayıp tarttırgan jakşylарды bir çırkıratpaýsızby? He tuğandar. Kişinin jamanı gekçil, itlerinin itçiliklerin gektep ne kılam. Ansız dele al yüzü karalar meni görgönde jer kara bastırışat. Atın eşitkendir özün görgüsü gelip, aşırkı urularga Gökötöýdün daňky kıyladan beri tarap ketdi. Eme oşondoy arı boylu, arı çeçen akılman, arı gevinin gurçu taş kesken gudul, töp kişini barkta albagan tuğandarına tokona adat gep deyip çınındele, tınım seyittin boluşu takırbaş baştagan mıktıların, jaman aygır enesine tap degen oşol. Özü barkta albagan töböldürü özgögö jakşylyk ete almak bele. Ağlardın yüzü kurusunçu, deşti başkalar. Bütün urulardın mıktılары katışkan jyýynda tınım seyitlikler gepke sınıp jürüşdi. Gökötöýde akılmandın malını talap algan silerden itke juundukda artpaýtgo dep gülüşdi. Hoy tobo deseňer, bulardın boluşunun atyle takırbaş emes, anysynyň başı göňdeýneme tura dep katkırışdy. Kapıray eliňdegi bir akılmandın malını talap alyşyp, özün tentidip jüwerişke akıldary gantyp jetdiken Kuday deşken kişilerge takırbaşlar жооп aýta albady. Tek işleri örtlenöt. Biri başın götürübey jer garasa, biri tek dödöýlenip ıljaýat. Uyalgandan gep tabalbay ımşyp jüdöşdi ıljaýyşyp. Ansaýyn tiýakdagy çoň urulardyn jakşylary tıp dedirtip, öz sanyny özü çaap goýup ant goru gülüşet. Hata Gökötöýdün momundugy boru kerdigi ak beýildigi, geksen awas geçirimdiligi. Anday eki ak jerden jakşylar malymdy talap alyşyp, özümdi tentitip jüberdi dep büt eldin jakşylary oturgan çoň jyýynda ak eke dattansa, takırbaş boluşunun da başkalarynyň da büt barynyň başlary jydymak. Haýya, alar oşo Gökötöý akylmanga ırazy boluşsun emi. Emki şaýlady al takırbaşdyň başı tawarsykdaý tasıraýat deşi dep gülüşdi. Ester bolsa, tınım seyitlikler emki jol oşol Gökötöýdi boluşdukka şaýlap alışsaçy. Aýtor Gökötöýdün oýunda boluş bolu barby jokbu any azyr aýtyp erterek go. Balkim eli şaýlaýdy deste-de akylman, Gököň aga özü gömbös, Gökötöý gönse de aga gömböçüler gömbös. Sebebi oýozdun oýda akyly tunuk gepti jaltanbay betke aýtgan boluşdyň geregi jok. Al oýozdun oý iýinde pagonu jaltyldap, özü sürdü basıp turganda boluşu yüzüne teke garay albay galçıldap, iki kolu boğurda bөгülüp taksırlap, emne tapşırsa any kınk debe atkarıp turuçu kişi boluş bolalat. Moýnuna almaz kılıçın takap tursa da Gökötöý oýozdun oý turgay, ak padyşanyň özüne antip tize bügüçü kişi emes. Uşul gasyeti menen akylman Gökötöý boluş bol albaýt deçi. Birok Gökötöýden akyl algysy gelgen jakşylar bar. Eliňde akylmanyň bolsa anyň akylyny al degen jakşylardan biri Kıdıktın sagalysy mal katçı berip, narından Gökötöýdy çakırtyp aluçu. Tek göňülün alugan emes, aýtgan gep sözüne kulak koyup eşitken sagalyny Gökötöý da syýlaçy, jakşy görçü. Kalmataýdyň karoz uulu dep any bir çete erkeletip, bir çete sagalynyň çeçendigin bağlap maktagany oşol boluçu. Anan kalsa topuçan oturgan sagalynyň jazı maňdaýy gülüp turgansyp jaýnap, jyldızly ak jumaly renginde akyl oýdun gaýnagy baýkala galyp, jagymdy goňuruny bir galypda çykyp japyldap süýlep jatkanda bir sözde iki gaýra aýtpay, tek jattap alganday ugumdu gebi çuburup kulak kurçun kandyryp koyucu sagalynyň jez taňdaý atangan jönü da oşol. Sagaly başkalardy gebi menen taň galtyrgan jez taňdaý bolsa da, Gökötöýdün janynda joş, gep gezegin Gökötöýge ötköröt. Akylyňdan aýlanaýyn Gökö dep, giçipeýildik menen syýlap, sylyk oturup Gökötöýden gep keňeş suraýt. Gökötöý aýtgan nuska gepti, nuskaly oýlu olturup ar birinin tüýünün öz içinden çeçe. Bäli akylmanym, çöldep kalgan gezde susundy gandyrdyňyz dep guwatdaýt. Gökötöý kişilerden oň ters joruguna, münözüne garay morştu gebini aýtkanda, sagaly sanyn çapkylap ak dilde katkırıp jırgaýt. Köpden berki çerde jazdyňyz go, göz açygym. Soňky jolu 2-3 ret kat berip jatyp sagaly Gökötöýdy çakırtyp aldy. Bir dalaydan beri yüz görüşelek iki çeçen, biri jez taňdaý çeçen mansap süýgen sagaly
Biri akılman eç mansapты жактырбас Көкөтөй 10 күндөй bir болушуп айтылбаган кеп сөздөрү калбады. Көкөтөй өзүнүн аркын жазбай кепти улуу сөздөн баштап. Сөз корун ачкан асыл киши. Өзү бирге жүрүп ошондон бери ушул күнгө өлбөй келаткан байыркы киши сыңары, ата бабанын аркын, салтын, кыйырга келген жого bir баш болушуп ургачы эркеге жапыртаттанганын көз алдыга элестете сүйлөгөндө Сагалы жым эшитет. О, акылманым ай, кече эле бай жылкысын күзөткөн жылкычы эле. Мынча кепти кимден билди? Акылыңдан айладайын көз ачыгым. Сагалынын көзүнө Көкөтөй ушул сайым эдиреткен кебин ар бир үйдүн төрүндө отуруп, байыртадан бери сүйлөп келаткан өлбөс кишидей болуп көрүнөт да. Ова, өлбөңүзчү Көкө деп Сагалы айтып алганда Көкөтөй ага оодурая карады. Ой, Алматайдын кароозулу, эмне дедиң? Сен мени өлбөчү дедиңби? Кой антып күнөөкөр болбо. Өлбөстү Кудай сынбасты киши жарата элек. Сен менин өлбөсүңдү тилесең, мен сага сен экөөбүздүн өмүрүбүз неликтен кыска болуп калганын угузайын. Киши бул жарык дүйнөгө 3 күн конок болмок экен. Ошо коноктук пейли азгырма тура. Көкөтөй күлгөнсүп коюп кебин улады. Араны ачык пейлин бузуп, жан жаныбардын тынчын кетире берген соң киши жарык дүйнөдө 3 күн конок болсо, тынч сый көрбөстөн дүйнөсүнүн дасторконун сапырыштырып жиберет го. Бу киши дегеним бу дүйнөгө күн бата келип түнгүсүн очого от жагышып, пейлине жараша даам татып уйкусу канып канбай, жарык дүйнөнүн кызыгын ала албай, күн чыга электе сапарыңга артып турсун деп, сен экөөбүздүн өмүрүбүздү бир эле кечтик кылып коюп тур, жараткан деп күлдү. Сен болуштук талашып мансабыңа жеткиче, мен кебимди айтып бүтүргүчө Адреил кылычын жалаңдатып, маңдайыбызга туруп калат. Сагалы тек күлгөн болуп элейди. Көкө, жүрөк түшүргөн кепти айтпаңызчы. Жүрөгүң түшпөй эле койсун. Бул моюнга алчу нерсе. Сырттан ит үрдү. Эшик алдында ат табышы келди. Келген ким дегенсип Сагалы кулак түрдү. Коркпо, Алматайымдын кароозуулу деп күлдү Көкөтөй. Адреил ит үргүзүп келбейт, жымжырт келет деп күлдү. Эшик ачылып сырттан лок куйган кара сакал киши кирди. Кантса тигил келген кишинин Сагалыга жеке айтаркы жалат кеби барбы кандай? Төрдө олтурган Көкөтөйдү көрүп тартына түштү окшойт. Салам айтып тим отуруп калды. Тигинин эмне иш менен келгенин Сагалы сезди го. Эсенчилик сурашты. Сөздү анча булаган жок. Келбети төнүн жарт этиндей кеби күңк-мыңк бул неме? Сагалыга bir çırçatakты кеп айтуучу ою бар деп ойлоп Көкөтөй тиги кишиден жөн сурады өзү. Баатыр, келбетиңе карасам дөө көрүнөсүң, кебиңе карасам жөө көрүнөсүң. Алматайдын кароозулу экөөң жөн жайыңарды купуя сураштырып тим болдуңар. Бул экөөңдө эмне сыр бар? Жарыкты Көкө, эч сырыбыз деле жок деп күлдү тиги киши. Көкө дедиң, мени билет экенсиң. Билгени да билбегени да кыргыз баласы Көкөңөн сыр жашырбайт. Ал жашырган сырды Көкөң билбей калбайт. Жашыруун кеп түпөйлө оор, ачык кеп иштен оң. Сагалыга айтуучу кебиңди ачык айта бер дөм, деди Көкөтөй. Сизден жашыра койчу деле сөз эмес. Тигил киши жандана сүйлөдү. Ар бир элде болуп жаткан кеп, бул шайлоо эмеспи? Бизде манаптарыбызда ошол шайлоого карай эки жаат болушуп, элге күч келип турат. Ал эки жаат болгон манаптарыңар ким? Кимдер? Батырхан, Мамытхандар бир жаат, башка ала көз Каба бир жаат. Жакшылардын өз тарчындары тынчпы же өз айылдарынан да жырылып жаткандар барбы? Өз айылдарда тынч эмес. Өз тууганы дүйшөмбү иштен бузулуп, Батырдын шайын кетирип жатат. Кайсы бир күнү Батырхан Сары Белдеги семети ажыныкында келатса, жоробозо ичип отурушкан дүйшөмбүлөр Батырханды кармап сакалын жулабыз деп жолун тоскондо. Батырхан гүлүк кызылдын оозун кое жиберип, калкагарга чыга качып жеткирбей келип, биздин Байсеркеникине конуп кетти. Бу бойдон жаат таша берсе, шайлоого дейре биздин ала көз Кабадан далай өлүп, далайынын баштары жарыла турган. Андан да бейбечаралар эки тараптын чыгымын тартып кыйнала турган. Оозунда кеби эм биздин журтка да кадыр баркы бар. Сагалы жан тилин алган биздин жакшыларды ыркка көндүрө алар бекен деп, мени калыстар жумшаган эле, деп тигил киши кебин аяктады. Деди Көкөтөй өзүнчө эле. Сагалы кайгыргансып кобурады. Ушул шайлоодо Батырхан, Мамытхан эки жакшы элге уят болуп калбагай эле.
Kийinçerek bir gayrılıp bararmın. Kalış jakşylarga oşonu aytыңыз dep Sagalı gelgen kişini jönötüp koydu. Ekö jeke kalganda "He Sagalıjan" dedi Gökötöy oýlup oturup. Bu boluş dele bolboy biröni boluş kılamın dep uwaralanbay tınç okatyn teley berse tege jakşylaryňdan tartar zıyanı nede? He Gökö, tınç okatyn kılgandan zıyan bolboýt deçi. Birok eňgire girdike el jonundan gün görüp gölüp kalgan kişi elimdi başka biröne biletpeymin dep al eldi özü bilegisi gelet tura. Öz goluna bilik alsam abir tabamın deyt tura. Sagalıjan, oşondoy abir tapkanga sende ınanat görünösüň go. Akıllı kişi jutunçak bolsa al abirden ajırayt eken. Kanday bolup deç. Misaly tigele batırkan batırыңdy görбөйsüňbi? Je özünde örüşü tolgan maly jok. Malga akça götörüp alyp any uwagtysynda berbey jaman jakşy gep ugup bir abiri getse, uruk tuğanyna gadyr salyp gedegen bagaldaryny jüdötüp eki abiri getse, boluş bolam dep bol albay galyp tigi eki jol ku borçundan gutula albay daga abiri getip kaysalap turganynda Azrail kaysagyç aýtdyrbay gelip anyň batyrkan batyr ekenine garabay tigil dünýäge jylaňaç boýdan jetelip getse, beýişdegi ür kızlaryna jylaňaç neme uçuraş albay uyalyp abdan abiri getip kılçıldap turganda "He sen manap tirgediňde dalay beçarany sızdatyp günöge belçeňden batgan ekensiň. Emi oşol günöden aktal" dep öňkür-mänkir eki ulu berişte eki jaktan gürsüldep bir bılçytyp gaýra kişi galybyna geltirip eki bılçytyp doňuz galybyna geltirip kıynaganda je kişiçe gep aýtyp öňkür-mänkirge jalyn albay je berişteçe süýle albay eki ortada doňuzça gorkuldap aýabay abiri getet emespi dep Gökötöy tek gülgen boldu. Anty babirdin baryn tögüp abirsiz doňuz bolguçakdy. Eki goluňdy gybyratyp tınç okat etkenge ne jetsin? Gökötöýdüň gebine Sagaly güldü. Abir getirүүдөн degi men özüm somumbu degensip başyny ine gyşaýtdy oýlanyp. Bul jolu Sagaly jez taňdaý çeçeni mesele enesinden jemejep şagysyngan bala gebetelenip joş oturdu. Aradan gün ötkenden keyin çyçkandan Baygazy jiberdi dep dagы bir kişi geldi. Al kişinin koynunda Sagalyga жазган Baygazynyň katy bar eken. Bul jolu gelgen kişi tek oturdu ündöbey. Baryny şu kat aýtat. Men de emnenin gebi degen kişiçe momurap. Çynynda ele aýtar gepti Baygazy katga жазdyrıpdyr. Jandan artyk görüçü Sagaly jan buradarym, salamdan soň özüňden köpten köp ötünüp bildirerim. Boluşduk talaşı wakçaga abdan zarurat bolup turgan gezim. Ötken ýyly özüňiz gepil bolup batyrkanga 1000 goýga akça alyp berdiňiz ele. Al akça ükünün akçasy bolçu. Oşo 1000 goýdy alyp beriňiz. Eger batyrkan 1000 goýdy bere albasa, Baltabaýdyn aşynda çykkan karagaşka gülük al kişiniň golunda eken. Oşol gülükdi alyp beriňiz. Men al gülükdiüküge beremin. Sagalyjan, menin al agwalymdy bilersiz.Üküge ne 1000 goýdyn akçasyn ne karagaşka gülükdi berbesem, al maga karşı jaatga getkeni jatat. Kattın sözünü ugup Gökötöy güldü. Sagalyjan, abir tapkandan aldı geldi go sizdin üýge da. Aýtamynda adalsynga moldonun taktasynyň aldynda jüeti gamandyn başı jatat degen nakıl çyn eken go. Gökötöýdün tike aýtgan gebine jogap tabalbay Sagaly eki jagyn garap aldy. Hemi men emne kılamyn degensip. Angyça bolboy başı gözü kanga joşulup bir garya kişi üýge girip geldi. Çoçup ketken Sagaly aşygyp surady. "Emne boldy sizge?" Sakaly dirildep tigil kişi ızalanyp aýtdy. "Hala gözden beri semirtip bagyp jürgen baýgy jalgyz beýimde sen Sagalynyň jaatyna goşulasyň. Bar Sagalyday Gudaýyňa dattany ber" dep geketip özümdi sabap beýimdi tigi ömür aly tartyp alyp ketdi. "Ömür aly degen kim?" dep Gökötöy surap kaldy. Sagaly tek gülgen bolup aýtdy. Al maga karşı tarap bolup jaatdaşyp jatkan özübüzdün ele tuğanybyz." "Basa aýtam da" dedi Gökötöy tomsorup. "Emki jolu al özü tuğanyň joluňdan tosmak bolgon tura. Kokuz al tozup kalsa andan kaçıp kutular gülügün aldığında olsun. Al gülüngü menen sen tigele bol çambıl jarыңды soýgoloktotup jaryktygy sık gölge gire kaç. Kırgızdın murdağı jakşylary kıyırga gelgen jonun jolun tosçele. Emisiler boluş bolot elektep öz tuğanyňar menen çayын aşıp kalıpsıňar, bu silerdin ku zamanyňar nardy emne menen bitör eken.
Gökötöy birer mezgilge çeyin jan başta jatıp ündebedi. Tayak jep kelgen garaya beti başça katkan kandı juğança, al kişige Kaşgar çögünden Sagalnın baybiçesi su kuyup berdi. Gökötöyden uyalgandan Sagalı baş götürбөй oturgan ele. Bir gezde alda nimeni oylap koygonsup Gökötöy, "Höy, Almataydan kar ozuğulu," dedi Sagalıga tike karap. "Öz tuğanı ömür alı bul baykuştun semizbesin berbeyt. Al oşo berbesi üçün zor da aldı. Al beni alıp beremin dep, al tuğanıga barbaylı koygun." Ol da Sagalı janayı, abi yerden tögüle baştagan oşul. Abdan tögüle eleginde karyanın besini ödüň tölöp berip, jaattaşıp boluştuktu talaşbay toktol. Boluş bolup abi yer tapkanıňar kurusunçu. Tiyakta Batırkan öz tuğanı sakalın jularda toğa çıga kaçsa. Bu yakta Baygazı başka jaatga getem degen öz tuğanına getpe dep gülükty paraga verse. Handay alan kadar jakşılarda tuğra jolgo salçu jeztangday çeçeni sen Sagalıjan kanatıňa korgolagan bir beçara garyanı öz tuğanı sabası anı koy dep aytalbay öz üýüňde kaltaryp otursaň. Bale, uşu silerde jakşylary başlagan baykuş elibizden emki görörgünü emne boldu eken. Uşentip kurgan elde quratıp silerde jakşylarynyň tapkan abirleri abir bolboy aňtarylsynçy dep Gökötöy gayradan gışaydı. Tigil ömür aldan tayak jep kelgen karyanın gaňyrygy tütöy tüştü. Gökötöýge ererkep, "Haýlanaýyn Gökö, uşunu aýtsaňyz. Tigi jaatçylardan tayak jegen jalgyz men emesmin. Silerden şaýloňorda işim gança dep aýtgan üçün başyn jardyrgandar gaýda dattan ardy bilbey üýlerinde geýişdi." Sagalı baş götürdü ökünüp. "Aýtgandaryňyz galetsiz çyn sözдөр Gökö. Men mansapka gyzygyp jaat çakyrgan jokman. Boluş boloýyn degendele oý demeselem. Kalasaň özüňizdi je özüň kalagan kişiňdi boluş kılıp beremin dep oýoz özü uwada bergen soň tarapdyn bir jagyn başkaryp galbadymby?" Gökötöy geýip ketdi. "Kandan adildik geçse kalktın tınçı getet degen eken. Seni boluş kılam degen oýozuň dagy bir önü boluş bolosuň dep aýtgandyr. Anam bir şaýloda boluş boluçu kişiler anı bilbey tıtışıp jatgandyr." "Hey Sagalı janay, jakşysy jindinin biri jindi, jamany jindinin bary jindi degende. Eme bu ýaktan siler sakal juluşup dodo ulaşıp, agasyna inisi soýul götürüp beti başyn ganjalatyp, anam biriňdi biriň baralap, biriňdi biriň sagalap tegiz jindi bolup baratbaýsaňarby? Özüň alarga baş jindi bolboýmun deseň, jetim menen jesirdiň göz jaşyndan gork. Gedegen bagal senin şaýloňdan jügün götürbesin. Saga jan tartamyn dep besinen ajyragan bu beçaranyň besini tölep koy. Özüň jaattan çykdagy tınç kal. Jok tilimde albasaň başyň baş, bagal çagyn garataş." Gökötöy Sagalyga tarynganday bolup orundan gozgoldy. "Haýlanaýyn akylmanym. Sizdin tiliňizde albaganda kimden tilini alamyn? Gököm aýtdy. Sizdin beýiňiz üçin bir bışty, bir tay bereýin, razy boluňuz. Boldu. Boluşdukda buyurgan alar. Jaattan çyktym. Mende açyňyz galbasyn Gökö. Bata berip attanyňyz." "Kişige diliňde ak goýçy Sagalyjan. Özüň orduk görseň-de jüzüň jarık bolat," dep Gökötöy orundan turdy. Üýünde 15 günçe syýym görüp konok bolup jatkan Gökötöýdi janyna jigit algan Sagaly uzdata çykdy özü. Anyň bul çygyşynda ekinçi maksat jolugup ötken ýyly özü gepil bolgondogu 1000 goýdun pulu üçin Batyrkandan Garagaşga gülükdi Baygazga öndürüp berүү bolçu. Boluşdukdy gatu kalagan Batyrkan 3 zaýabynyň üýlerini aýyldan okçun tiktirip, öz jaatyndagy töldür menen günde jyň gurup bardyk hareketi bıýıl boluşdukdy aluu bolup kalgan eken. Batyrkan oşol jyň üstünde oturganda Gökötöy menen Sagaly gelip kalışdy. Boluşdy şaýloda eç işi jok Gökötöy tek bayaga töl sözün betke aýtgan galys kişi. Köp bolsa dagy bir gemgetikdi betke aýtar, jakşylardy gepke syndyrar. Kişilerden jarpyn жазар. Artynan nuska söz galtyryp saparyn ular. Uşunday gyjalat kezde Sagalynyň gelişi Batyrkandan tınçyn aldy. Sagaly tek Gökötöýdi uzatyp jaýynça gelgeni jok. Al ötken ýyldagy gepildigin eskerip 1000 goýdy öndürgeni geldi dep oýlap Batyrkan jüdöý düşdi. "Eki oru bir gelse ajalyňdan jetkeni, eki doň bir gelse habiriňden getkeni" degende bul gezde Batyrkanga mal, pul, eki ese gerek bolup turgan kez. Boluşdukdy aluu, maldy, puldu çaçuu. Boluş bolup algan soň oşo çaçylgan mal puldu
рамат чыгымдарынын эсебинен калк жонунан жыйнап алуу. Ага тууганга биздин паланыбыз болуш болду деген даңаза малдан, пулдан кымбат. Жай чарбаларга алуур жүк. Анан калса мурдагы шайлоолорго караганда бул жолку шайлоо кыйла чыр-чатактуу башталды. Мурда жалпы бир уруу бир баш болушчу. Өз урусунан болуш болучу кишисине жалпысы намысын талашчу. Бул жолку иш андай эмес. Бир уруу курган агайнилердин иштен ынтымагы ыдырап жатат. Бир Батыркан эмес, деле болуш болобуз дегендердин баарынын көңүлү бир жерде эмес. Мындайда кадыр баркты эске алган жан аз. Акча, мал, жаатты, параны күчөтөт. Айбат, кар, камчы, көмбөстөрдү көндүрөт. Батырканга булар жем. Ага быйыл өз тууганы кас. Ал тууганды өзүнө тартар чама-чак. Биринчиден ал өзү менсинем деп туугандарына жаман көрүнүп алды. Экинчиден ошо туугандары ага күч болбостон кайра күчүн кетирип жаткан кезде аларды кайра өзүнө тартыш үчүн мал, пул керек. Ал мал, пул Батыркандын өзүндө кем. Ошол үчүн ал өткөн жылы ушул келген сагалыны кепилетип, тыяктагы байгаздан 1000 койго акча алган. Ал 1000 койдон урук туугандарым куткарат деп ойлогон. Быйыл иш тескери жагына өттү. Урук туугандан 1000 кой алмак турмай, кайра аларга көз каранды болуп, өз тууганы тигил дүйшөмбүлөргө сакалын жулдурарда күлүк аты куткарды. Деле садагасы жылкы баласына рахмат. Ал жаныбар кишинин чын канаты экен. Мингеним күлүк болбосо молжук сакал болуп калат элем деген кепти Батыркан көрөр көзү Бакачы Зайыбына гана айткан. Айтаарын айтып коюп, «Ха, тегенин ичиме батпай бараткан сырды байкабай катынга айтып салдым. Катындык кылса, элге журтка эки эсе аберим төгүлөт го» деп чочуп жүргөн Батыркан көрөр көзүнүн көңүлүн улап, көкөтөйлөрдү ошо Зайыбынын үйүнө кондурду. Биздин кеп кеңештерибиз бар. Бул үйгө киши кирбесин деп эскертти. Өздөрү 10 чакты киши болуп, көрөр көздүн үйүндө сый үстүндө баягы бүтпөгөн шайлоо кебин улай отурушту. 6 катын асага барса, ар кими өз дартын айтат дегендей, Батыркандын ою өз дарты. Тарынган ага туугандын тарынчыларын жазуу, жаатын күчөтүү, шайлоодо каршы тарапты жеңип чыгуу. Ал үчүн сагалы 1000 койду быйылча кеп салбай кое турса дейт ою. Ошону ойлоп Батыркан өз ал акыбалын сагалыга купуя туюндура отурду. Менин алым ушундай деп ачык айта албады. Антип ачык айтуу сырды ачып салуу. Тек төркүнү башка кепти не вак эле бир кезде кандайдыр бир башына күн түшкөн кыйыр киши жөнүндө сүйлөп жатып, ошо өз ал акыбалын купуя туюндурду Батыркан. «Ха, тегенин Батыр, жакшыны жакшы өлтүрбөйт, жакшыны жаман өлтүрөт» деп койду сагалы да купуя. Сагалынын мынтип меселе айткандарынын мааниси: «Батыр, ал акыбалыңызды билип турамын. Ушундай кыйын кезде ал 1000 койду доолатпай эле коер элем го. Жаман тууган мени өз башыма күч салды» дегени болчу. Сагалынын бул оюн Батыркан да туюнуп ыңгыранып койду. «Айла жок, Сагалы жан, айла жок. Ошо жаман тууган кетилбесе, 1000 кой эмне? Өзүңдү кетирбей айдатып барып кутулат элек го» деген ыңгыраныш болду. Көкөтөй көзүн сүзүлтүп эч ой ойлобогон киши болуп, эки кашынын ортосун бармак сөмөй менен ушалап тынч отурат. Көкөңдүн антип отурушу тек ойсуз отуруш эмес. Эки чоң урунун төбөлдөрүнүн купуя кебинин түйүнүн баамдап, карышкырларым, мал, пул, анан тарынчак тууган силерди бат эле капканга түшүрөт десем, укчу эмес элеңер эми айлаңар куруп купуя сырдаштыңарбы деп ойлоп коюп, тигилердин маегин тыңшап отура берди. Купуя сөз узакка созулган жок. Аны узакка созуштун кереги не? Үйдө отургандар эки жакшынын купуя кебин анча деле таназар алышпады. Батыркан кеп төркүнүн башкага бурду. Маек бүтөр эмес. Баягы эле жааттын сөзү. Үйдөгүлөрү кызыктырган көкөтөйдүн кеби. Тигилекө кебин бүтүрсөчү. Кеп кезеге көкөмө өтүп бир жыргап күлсөк болот эле дегендердин бири чекир көз, чейкил сары калка. Ал колундагы көсөнүн учун чыныдагы майга чыр эткизип маалып, чырак кармап бүлк-бүлк кайнаган казандагы сорпону сапырып коет. Анан бир алаканын бетине калкалап, көкөтөйгө көз кысчудай карайт. Эптеп белги берсем, көкөм кебин баштаса деген тилеги аныкы. Бирок көкөтөй ал жакка карабайт.
баягы калыбын жазбай, чекесин ушулаган болуп тим отурат. Не тигил Батыркан менен Сагалы деле шайлоо жөнүндө кепти бүтүрүшпөй экөө жаак жанып саймедирешти. Капкайдагы чыр-чатактуу окуяларды кеп салышты. Айтыла жүргөн, эшите жүргөн кеп сөздөр. Деги ушул эки жакшы кебин бүтүрүшпөйбү деп калка улам Көкөтөй жакка карайт. Көкөтөй баягы калыбын жазбайт. Жакшылардын кеп сөздөрү ал кишинин кулагынын сыртынан кеткендей болуп Көкөтөй өзүнчө эле олтура берди. Бирер мезгил өткөндө Сагалы да Батыркан да токтоло калышты. Эми эмне кептен баштайлы деп ойлошкондой. Ошол кезде калка Сагалыдан сурады. Ой Сагалы Батыр, береги киши сиздикинен келе жатабы? Сагалы эле салбай калканын өзүнөн сурады кайра. Кайсы кишини айтасың? Береги деп калка Көкөтөйдү көрсөттү. Ушу киши былтырда сиздикинде жүрөт дешти эле. Көкөмдү айтасыңбы деди Сагалы. Бу кишини мен 2-3 жолу кат жиберип жатып араң чакыртып алдым. Көкөмдү жылына бир көрбөсөм сагынып каламын. Сыйымды көрүп жата бериңиз десем, үйүм сырт кышта деле. Кетемин деп болбой аттанган соң өзүм узатып чыктым. Калка Көкөтөйдү береги киши деп атайы айтты. Көкөмдүн кыжырына тийсем бир сөз чыгаар деп ойлоду. Эми казандан алыс чекчейип карап турган калканы көрүп Көкөтөй: мен былтырда жүрдүм эле, мурдагы жылы да жүрдүм эле, анан аркы жылы да жүрдүм эле. Бу Алматайдын Кароз уулунукунда. Менин кайда жүргөнүм менен сенин эмне ишиң бар? Суусаган айры куйрук көздөнгөн атаңдын гана оозуна. Ушу киши сиздикине жүрөт беле деп дагы мени торуп коет. Мен ырыстуу кешиктүү киши болсом, эли журтума баркты болсом, ини келиниме кадырлуу болсом, мени көрбөй калганда баары сагынышып, кошат менен киши жибертишип, чакырып алышып, кожодой сыйлап турса, мен инимдикинде жыргап жүрө бербеймби? Же инилерим мага арык кызыл айгырды мингизип эле айылды аралата кубалап жүрсүнбү? Колго тийсең сакалыңды бирден жулуп кокуйлатабыз деп тоого чыгара кубалашсынбы? Жакшы киши барктуу карыйт, инисинен сый көрөт. Жаман киши баркынан ажырап, ага туугандан качып жүрүп, атынан жыгылып өлөт. Чырактын түйүндөгү мышык көздөнгөн атаңдын гана көрүнө чайын десе. Өзүнө тигизе айткан тике сөзгө шагысына түшкөн Батыркан ачуусуна чыдабай тизесин аткып алды. Калканы тилдеди. Чык эшикке акмак. Эмдигиче Көкөтөйдү тааны элек белең? Шайтандай болгон ит деп калканы эшикке кууп чыкты. Калка тил укканына ыраазы, Көкөтөйдү сүйлөткөнүнө кубанып жыргап сыртта күлүп жүрөт. Батыркандын көңүлүн алгысы келип, Сагалы өкүнгөнсүдү. Ай Көкө, айткан кебиңиз Батырга тийип калды го. Батырың кайсы деди Көкөтөй. Батырды тааныбайсызбы сиз да? Бу Батыркан Батырчы деди Сагалы уялгансып асталап сүйлөп. Тияктагы бирөөнү айтам дедиңиз эле го? Көкөтөй Сагалыдан бешбетер өкүндү. Алматайдын Кароз уулу, сен дагы кошумат эткенди үйрөнө калган экенсиң го. Бу Батырканың эмне батырдык эте койду экен? Элүүгө чыккыча көгүрү атанып эле төөгө теңделип жүрчү экен. 50ден ашкандан кийин башы ачылган катын болсо эле мен аламын деп ала көз кабанын түтүнүнө бир койдон чыгым салып, түнү бою чаап жүрүп, мына эми жат тургай өз туугандан качып калганбы, же мындан башка дагы батырдыгы барбы? Бугу саяк, эки аяк бозону дем албай тартып жиберген кишиңер деле батыр деп калат экенсиңер. Көкө, Алыбек Батырдын тукуму ушул Батыркан Батырды батыр эмес дейсиз. Сөздү будалап эле айта бере турбайсызбы деди Сагалы күлүп. Бу Көкөтөй кеп кызытсын деп Сагалынын атайы айткан сөз эле. Ансыз да күйлөнүп алган Көкөтөй: мактанчактар-ай. Батырыбыз дегидей Алыбек эмне батырдык иштей койду экен? Карган кер атына минип, кундагы жирик карамылтыгын сундуруп, сени атам деп бугу сарбагышты кайраштыргандан артык эмне иш кылды эле? Колунда кара келте аңдып кароол калганын марал. Ошол кезде Дүлөй Боталы аны шып добуш алдырбай артынан сыга кучактап, колу бутун матап жатканда, ал Алыбегиң батыр болсо ошо өзү матаган Дүлөйдү чайнап буурача бүркүп жибербейби? Артында жалбыракты шуудурата келаткан жоосун туйбай калган маңоо абышканы батыр деген бугу менен саяктын мактанчаактыгына күйөмүн. Батыркан күлдү. Көкөтөй, Кудайыңа карачы, мени кандай жамандасаң жаманда. Алыбек Батырга сөз тигизбечи, суранарым ушул. Көкөтөйдүн чырагына май тама түштү.
Mına boluştuk dei berip barың akıldan adашıp kalsыңар go. Men silerdi jamandadımby? Bolgon erdiňerdi gana aýtpadymby? Je silerdiň bayagy Aýköl Batyrça gıjıldagan Gytaýdy kıyırdan sürgeniňerdi jaşyryp japdymby? Je silerden çıkanakтай er sırgakça Toodoy Goňurbayga jeke çapkanyňardy jaşyrdymby? Je silerdiň aýtyluu er töştükçe jer astyna düşüp kaýtkanyňardy jaşyryp japdymby? Je Alybegiňdiň goja jaş mergençe Toodon teke tergen ermegini unutup alıp, al düle abışkaňardy ataýy jamandadymby? Kırgızdın erkekten çıkan batırları mınday koyup, bayağı alt manasıňardy. Ak kulanın üstünden aňtara saygan kılsay kalçalığı erdiňerdi, je surdun sudusu. Zayıp zattın nurdusu kayranenen kanı keyçelik, ergeymen iştegen erdiňerdi. Je gözürmemde jebeni kuyrugulaş uçurgan Noýguttun kızı, Jaňyl Myrzaça iştegen erdiňerdi jaşyryp japdymby? Ar zamanda gözдөр ötken eçen arbaga türü batırlardı jaýyna tim goýoýunçy. Geçe Ak Padişanyň azynagan jandyralysı askerin başlagan şabdanyňdy aldyna salıp barganda, öre giyizlerdi türdürüp bet-betine tosma etip kolun başlap Kurmanjan Ak Padişanyň askerine tike turgançalyk kimiň erdik görsetdiň ele? Hiç bolbosa karaňgy tünde jan aralaş korogo tigen gökjal börüni tüp kuyruktan takay garmap durup, çot gerki menen başyn jara çapkan çeriktin 70-degi gempirinçelik görsetken erdigiň jok. Bozonun güsü menen ulan bir jesirde alganыңdy batırdık deysiňerbi? Basa batırkan sen Kudaýyňdy kara. Je sen mına oturgan sagalynyn çakırtıp жазган gaty menen narından buljaka attanganymda Adybek menen batırkandy jamandaýyn dep kelipdirminbi? Kasiyetli ısık göldy jerdegen uyutkulu köp jurttun narkın saltyn görüp kuwanaýyn dep gelgenmin. Jurt başkargan jakşylary olçoyup çoňjal attarına minip, eýler alap jetim menen jesirdiň göz jaşlaryn sürtüp, kalın kara bukaranyň gamyn görüp jürüşetko gaýrandar. Oşo jakşylar menen jüzdeşip akylaşyp göňül açaýyn dep gelgenmin. Je uşu silerçelik ket başynyň gyzygyn gözlep, ak çokuday altın tap alışçuday boluş dep aga tugandan getip akaktap kalgan baykuşlar bizdin jakta jok bele. Tüýdök çaç katynyň maňdaýyna çoň sugum etine semirip, çoň ayak bozosuna gyzyp alıp, kere kulaş töşdarym soýlu götörür aly jok. Ozu oru gorup, jer yüzündeki galyktyn baryn je sözü menen çaap alıp jatkan jelgödön batırlarybız adyr bizdin aýlybızda da tolup jürüşet. Elge tigen jakşylygy jok. Maňdaý teske oturup alyşyp birin-biri batırım dep kurulay maktaşgan sagal eköňördiň narkyňar gurusunçu. Silerdiň mınday maktançakdyňardy bilsem, at terdetip, göçü görtüp bul jaka gelbeyt delep. Öz elimdegi jelepkelerden gantyp joy çapkanyny ugup jırgaý bermekmin. Jakşynyň şarapaty, jamanyň kesepeti degende, men bul jaka çakırtıp gelip alıp, gözüm görgen çyn jorukka garay ak kebimde aýtkanym silerdi jamandaganym tura. Jakşydan nark ketkende sözdün barkyn tuýunbay galyçy şuntep. Koy, gün erte jarykta bastıraýynçy dep Gökötöy obdula bergeninde, Batyrkan menen sagal ekö birde uyalgandan gülüp jüberişdi. Kökö, azyr tün, konok bolup erteň erte attanyňyz deşip. Bayatadan beri Gökötöýdün aýtgandaryny işlerinde kuwattap, mokumugany oturgan kişiler tuş-tuştan jadyraşdy. Holdaýlanaýyn jurtubyzdyn akylmanaý, dödöý kişini oýlantgyda gep aýtdyňyz. Hırazыбыз. Kalka dalya sırtta gülüp jürdi. Üýdegiler jadyraşdy. Söz türkünü emi kadimki çyn erdikke buruldu. Mansapkorlar göksögen boluştuk, şaýluu jer-jerde nebak bolup etdi. Birin serini gana tınçırak ötpese, göbü jaatdaşuu, çabışuu, baş jarılıp kişi ölü, anan oşol çataktın kesepetinden bu karaga düşkön ıgım-çıgımdan kişiler kıynaldı beymayabay. Palan boluş bolup kalsa bizdin tukumga gölökösü tiyet dep at moyunna mine çabışkan göşökörler, oşo palan boluş bolgon soň eldi esterinden çıkardı. Koşomatga koy soydurdu. Boluş akenin zobolosun götürdü. Zobololu boluştun gölökösü elge tibe kaldı. Şaýlooda çygymı çykkandar arzyn kimge aýtardy bilbey karaýlady. Hoy, boluş üçin bir malyň çyksa al talaga ketken jok dep, oşol ele jan jokörleri çaap jürüşdi. Almal baldarymdyn ırıskysy boluşy starçyn ake, boluşga aýtyp oşo baldardyň ırıskysyn öndürüp beriňiz dep mal esi jalbarat. Any starçyn göňülüne algan günde da
Кулкунга кеткен ал мал кайрылбайт дечи. Ошентсе да теришимдин багалеги куудурап бечара кедей старчынды ээрчитип алат. Мурда шайлоо раматы деп чыгым тарткан журтка ошо шайлоо бүтүп баары жай-жайына келгенден кийин да паланды болуштукка шайларыбызда ага төлөндүн жааты каршы болуп, акчанын күчү менен намысыбызды колго тийген. Эми ошо намысты сактайлы десеңер, кыйыктанбагыла. Түтүнгө бөлүнгөн чыгым бар деп 10 башы 50 башылар таңдан кечке айылды кыдырды. Ой, эмненин чыгымы? Шайлоого деп мурда эле бирден кой козубузду албадыңар беле дегендерге 10 башылар ачууланды. Мен оюмдан чыгарып жатпаймын. Тияктан берилген буйрук экен. Тияк кайсы жак, кимдин буйругу? Аны териштирген кишинин башы маң. Тиягы болушпу, не чиновниктерби же оёздун өзүбү билиш кыйын жон кишилерге. Көрсө шайланган болуш эми оёзду жоонтоп жан кошчулары менен конокко чакырыптыр. Ага оёз өзү келе албаптыр. Өзүнүн оң колу болгон майорун жибериптир. Ал гүлдөгөн балтыркандын башындай тептегерек шапкесин агартып, деле шайдот жүргөн бир келбеттүү таксыр экен. Атайы тигилген ак ордого киреринде өзү мурда кирбей үлпүлдөгөн аяшы мурда киргизип, төргө олтурбастан ак ордонун жасалгасын мактап, уук керегесин, күмүш алабаканга илинген күмүш ээр токумдарды кармалап, суусар, кундуз, илбирс, маады терилерин деле этиеттеп сылагылап, өздөрүнчө кужулдашып, жайылган дасторконду тепсей басып, талайдан кийин олтурушуптур. Майор өзү кымыз ичти дейт. Жанындагы үлпүлдөгү аяшы кымыз куюлган кесени колуна албай башын чайкаптыр. Жүрөгүн басып үлбүрөк жибек жолугунун учун жыттаптыр. Кантсе да кымыздын кычкыл жыты жүрөгүмдү айлантып жатат деген белем. Ошондон кийин майор өзү кесени алгыла деп буйруптур. Кайран көкөм атаган кызылбаш Помпромский дасторконго коюлган соң, майорго жанында бирге келген чиновниктерге шарап коюлуп, андан кийин коноктор жарпы жазылып көңүлдүү отурушту дейт. Салт боюнча майорго баш тартылган экен. Ал козунун эзиле бышкан башын адегенде жыттап көрүп, анан кулагын, көзүн, мурдун күмүш айрысы менен чукулап күлүптүр. Анан бу баштын теңи гана. Эмне үчүн силер мага жарты баш бересиңер деп тамашасыбы, чыныбы, ким билсин, баштын эки жагы менен тилин доолаптыр. Башка табакка салынган тил жакты алдына койгондон кийин ал күлүп, тил жакты башка эптештиремин деп алектениптир. Бирок эбинен ажыраган тил жак баш менен бирикпей койгон соң, майор куудулданып койду дейт. Ах ти шайтан, жакшы козу эми ма деп айта албайт. Ким ушундай жасады, а? Айыпка жыгабы деп чочулашып, мен деп эч бири айта албай үйдөгүлөр жым калышканда, майор ыпта жакка айры кезептир. Мен билет, кыргызы жакшы конокко ушу башты берет. Ушундан кийин гана жаңы болуштун көңүлү бир жай болуп, майорго кошомат этип отурду дейт. Кетерде болуштун кара көзү айымына тиги илинген суусарды тартты дейт. Деле асемденип аппак билегиндеги кош билериги акак көзүн жылтыратып, суусарды сунуп турганда, майор кызыгып кетип болуштун кара көзүн колдон өптүр. Ага өз айымы кылгыра карап жактырбагансып, суусарды алып болуштун көрөр көзүнө рахмат дептир майордун айымы. Жаңы болушубуз жомарт киши белем, келгениңердин баарына жол айтыптыр. Анан майордун өзүнө экенин же тияктагы оёзуна экенин биле албадык. 2 асы ат 300 ирикти айдаттырды деп келишти көргөндөр. Атаңдын көрү Айдаркан Соргуш деген тура. Илгери бир заманда ушу адыркы болушубуздай мартты деди карыя тек күлгөн болуп. Бирок күлкү эмес, кекер ыза, жек көрүү, аргасыз кишинин ачуу өкүнүчү сезилди. Ушундан кийин жай чарбалар шайлоого зарыпталган малдарын доолашпай калышты. Кайда барсаң мамайыңдын көрү, ак ит, кара ит, бар ит деген ушул тура. Өз тууганыңдан болуш болгондо деле тартарың баягы чыгым, көрөрүң баягы зомбулук. Кишилер кейиштүү, эртеңки көрөр күндөрү кандай болорун болжоп баамдай алышпайт. Малдан алган чыгымынан да эми жай-жайлоосунда, күз-күздөгүндө, кыш-кыштоосунда эзелкиден бери өз ата бабасынын конушун ээлеп күнүн көргөн журтту эми крестьянин болот деген чакырык тарады. Ким ак падышанын буйругу менен кересян болсо, ал жер алат экен. Болбосо карагайдын таңына көчүрүлүп ошол жактан күнүн көрөт экен. Эгин эгип, бал өндүрүп ошонун баарынан рамат берип турган гана чарба ак падышанын өз кишиси болуп, оёзго жагат экен деген кабар
göçmөн jurtka akır zaman sıyaktu katal turmuştu kabarladı. Göçmönдөр üçün bul jat kişilerdi katуу çoçuttu. Aldыңkı görörgün alamat sıyaktandı Türköy halkka. Öz үйünde jay olturup gep salganda, jaldуу atına minip jay barakat bastırıp aylar alap gelatıp, ömür tirijilik jönünde oy jügütkönde kıyla görөгөç estүү kişileri emi takır jat görünüştü jan dünyölörü menen jeridi. Egerde başkı beylik mınça aşıktırбастан gün görüsün jurттun öz erkine koysa, göçmöndükке karaganda oturuktaşuunun артыкчылыгын kişiler özdörü baykap, anan oturuktашууну özdörü baştasa, kadimki komçuluktun önügü jolundagı öz erejesi menen tımızın özgörüp, eskinin ordun жаңы almaşa vermek. Degi senin oyun oy emes, menin oyum da al, senin işin iş emes, men iştengende işte dep güçkö salуу dele tup tuura bolgon kezde da, anın işke aşusu kıyla tataldanat tura. Kıyla kıyınçılıktarga kabalat tura. Dele uşunday tup tuura iştin tuura önügüsü turmuştun öz erejesi menen baykalbayt. Jaşoo tiriçilik, komdun önügüsü uşunday bolot degen түшүнүк ar bir kişinin akıl esini eylep, anan oşo ar bir kişi oşo öz akıl esinin başkarusu menen жаңылыкты kaalap aga kızıgıp, özdörü demilge жүрgüzgön kezde maksatka aynыбай жетip, tilek kaalaganday orundala beret tura. Ne aşıgıştık, ne kandaydır bir öküm pastık, kara özgöylük, ne kara güçkö salgan beylikten artı, kaygılı bolorun soňunda turmuş dalildep koyorun gördük. Mındagı eň korkunçtu jana zıyandуу jagday turmuştun uşul sabagym baykoboçuluk eken. Kişige kişinin görsetken öküm pastığının adiletsiz eş nerse bolbostugun emi öz koşunda göçüp kongon jay çarbalar katуу sezişti. Takır başta almaşkan жаңы boluş Gökötöydün özüne ters karay algan jok. Gökötöydün kim ekendigi aga belgilүү. Бүткүл тоо арасын жердеген көп уруулардын менсинген манабы, байы не болушу Gökötöйдөн жазганат. Бөтөнчө Кыдыр аке Gökötöйдү айыптаган үчүн такырбаш болушту жумшак жазалап, аны чоң жыйынга катыштырбай койгон. Такырбаш болуш башы менен Кочкорго көчүп кеткен Gökötöйдүн алдынан өтүп, аны кайра көчүрүп келиши калкка жеткен. Кыдыр өзү колдогон Gökötöйгө кимдин тиши өтөт? Кандан бектен кайра татпас ал чеченге Каяша айтпайды деп калышкан төбөлдөр. Жаңы болушта Gökötöйдү көргөн жерде журт эркеси, Кудай жакшы жараткан көз ачык кишисиз, мурдагылардын ордуна келген кишилер ак жолтойбуз дешет. Сиз эмне дер элеңиз деп жооп күттү. Gökötöy ак тышталган кырбылуу сеңсең тебетейин маңдайынан өйдө түртүп коюп тике айтты. Болуш, ушунча эл алдында менден кеп сурадың, жасап айтсам мен басымдан бузулуп жаңы болуш деп та жасакерленип калганым болор, калыптын арты кайгы. Мен сага чынын айтайын. Бийликтеги кишилер өздөрү эл ичинде жүргөндө ошо элдеги эстүүлөрдөн болушат. Бийликке жеткенде элден ажырайт, акыл эсинен айрылат, анан ал менмин деп калат. Өзүн өлбөстөй сезет, кара букараны чөптөй көрөт, анан ал ошондон кийин өз демине өзү эсирет, желге семирет. Акылын анамына жамандыктын топону алмашат. Койнунда жаткан жарынан арам санап, өз жатындашын жоосунат. Анан ошолордун баары менен айкашып жакшылык үчүн кармашка чыккан кишисини бердемсийт. Анан аркысы өзүн дайым болуп турбайбы? Айтпасам да. Өз тууганы менен жоолашкан киши оң болучу эле. Өз белин өзү сындырганын өзү байкабай. Өбөктөй басып калган кезинде акылына бир келет, кечигип калат. Андан кийинкисин айтпасам деле белгилүү. Киши аты бар, итке теңебеймин. Doğru жүрүп турган кезиндеги өз иштеген жоруктары өз көзү алдында тентек баланын ойнундай болуп көрүнүп, ошо иттигине өзү арданып өңгүрөп ыйлайын дейт, ыйлай албайт. Бу да анча-мынча эстүүлөрдүн иши. Эси жоктору менин доорумда аны антип, муну ментип деп дале болсо өпкөсүн камчыланат. Айланайын жаңы болуш, сага айтар акылым, сен эстүүлөрүнөн бол. Болуштук дооруңда өзүң ойногон оюндарыңды эстеп, кийин өкүнгүн. Кишисиң, жок өпкөңдү камчылансаң камчыла, өзүңдүн кара жолтойлугуңду өлгүчөктү мойнуңа албай өтөсүң. Кудай журтту сенин ошол кара жолтойлугуңдан сактасын. Жаңы болуш. Көкөм тек там силгебин айтты. Муну баарыбыз кулакка куяр кеп деп күлгөн болду. Күлгөнү менен бетке ачык айтылган ачуу чындыкка катуу өкүндү. Gökötöйдү жек көрөмүн деп жек көрө албады. Ачык айткан кеп үчүн аны сыйламыш болду.
Чын пейилинде ачыгын айткан акылманга иштен таарынды. Ушунча элдин көзүнчө мага көлөкө түшүрдү деп. Сөз төркүнүн баамдаган эстүү кишилер Көкөтөйдүн ачык кебине ак дилден ыраазы болушту. Анан капырай, жаңы болушту кара жолтойсуң деп койду. Журтка тынчтык эле болгой эле деп өз ара коурашты. Таң аткан сайын улам бир суук кабарды алып келген тынчы жок күндөр, боз туманды аралап житип жаткан коркунучтуу шаңсымак кишилерди чочуткандан чочутууда. Катуу ооруп калган Көкөтөй жаздыкка сөөнүп отуруп, деп өзүнчө эле кобурады. Кырсык бир айландырмайды, бир айландырса чыр айландырарды деп Казакем айткан акыл кеп. Биздин башыбызга келди го. Анан үйдө жата бере албай, байбичесине сүйөтүп турду да, көк чепкенди сыртынан курчанды. Сең-сең тебетейди кабагына түшүрө кийди. Тек байбичесине тийишкенсиде. Асыл байбичем, сен кыз кезиңде акыйнекти көп айттың, Эмил таяк колго алып, эчки айдаган сен атаң, эби менен кеп айтып эл бийлеген мен атам. Акый. Анан эмне дечү элеңер деп күлдү. Жекеле силер кыз кезиңерде эмес. Бу курган кишилер өмүр бою бири-бири менен акыйлашып күмжан болот тура. Эми мен эбин таабайчу кебимди эжичүлөр азайып баратат. Андан көрө тиги четин таякты карматчы жаным. Көкөтөй четин таякка сүйөнө бөлбүрөй басты коурап. Баары жаңыра берет тура. Бул кезде Эмилдин эмне экенин билбей баратабыз. Деги үйдө жата бербей жарыкчылыкты бир көрүп коеюнчу. Сыртка чыккандан кийин жарык дүйнөнү жаңыдан көрүп тургансып, тияка бияка көз чаптырды кызыга. Аттиң-ай. Анан калса ушул ай чаңкыйып койду, Жарыктык көк асманды мөлтүрлүгү Күндүн жылуу жарык илеп Башылды жорткон желдин жумшактыгы Көкөтөй бир аз баскан соң мууну калтырап баса албады. Алаканы чекеси ымшыды. Оор коретер деген ушуу деп ойлоду. Иштен алдан эбелерди күңгүрөнө илкий келип, үйгө сүйөнө отурду. Алаңгычакты болбой төмөнтөдөн ашыга келаткан бир топ аттуулар Көкөтөйдү көрө коюшуп кайран кишинин алын сурай өтөлү дешти го. Үйдү көздөй бура тартышты. Жакын келип саламдашкан соң алар Көкө, жакшы болуп калдыңызбы? Сакайып кеттиңизби дешип, аттарынан түшө калып Көкөтөйдү тегеректешти. Жакшы балдар. Ашыккан түрүңөр бар, кайдан келатасыңар? Тиги ак мойнокто болдук. Бишкектен бекетке аскер келиптир. Аткылашып 3-4 киши ок кошту. Ага болбой көпчүлүк аламан коюп чапканда мырзалы аттан куланды. Ак музонун бутуна ок тийген экен. Ал кайра тартты. Анан калса машалап атканда бешатардын үнү казанда курулган бадырактай быдырайт экен. Жамандыкты метин көрсөтпөсүн. Кулак тунду. Же колдо мылтыгыбыз жок. Жалгыз коңкош мерген барданке мылтыгы менен 2-3 мейле ат эле солдаттар чегине барып бекетке бекиништи. Коңкош баштаган 30дай киши бекеттин үстүндөгү каш атты эйлешти. Башкаларыбыз өлгөндөрдүн сөөгүн алып кайра тарттык. Мырзалынын сөөгү алынбай калды көрүнөт. Элден мылтыктуу киши чыгарып экен. Кол жыйнайлы деп келатканбыз Көкө деди Бектур. Башкалары кабарып, сурданып, анча сүйлөбөй отурушту. Эрдин тиштей Көкөтөй баш чайкады. Залимдин зарына чыдай албай журт канын көкөрдөп кирген экен. Деги ошо баргандардын ичинде бий болуш төбөлдөрдөн да барбы? Же баягы эле балдары солдатка чакырылган кара букараларбы? Жүрүштү Көкө, Алай, Нурманбеттер да барышыптыр. Көкөтөй чөк түшүп жандана калып айтты. Ата Бектур жанай, демейде башчыңарбыз деп журтту жүдөтүчү ошо оңбогурларды алдыда жүргүлө деп окко тосуп бербедиңерби? Тигиниң ушу көпчүлүктүн толкунунда деним соо болсочу Бектуржан. Эл көргөндү көрөбүз Көкө. Сакайып кеттиңиз деп Бектурлар кетүүгө камырышты. Элде эр билөөнүн камы кандай болду экен? Аттуу, тонду, жарактуулар аз. Катуу селде кайраттуу жигит менен кабыргалуу аттын пайдасы тийчү, деди Көкөтөй тигилерге карап. Башын калкалап, малын аяп бүжүрөгөн киши калктын кабына калычу. Баш аяңар жыйналгандан кийин келгиле да менин жылкымдан союшка семизби, аты жоктор үчүн айгыр кармап алгыла. Күйүк кызыл деген картаң айгырды өзүмө калтырсаңар болду. Башка эр көтөргөнүн ала бергиле.
Zamanında elibizдің кайраты сел болучу. Силерде эр уулдары кайырга санын кол келсе да элин коргочу, жоону сүрүчү. Эр азамат жем талашып октон өлгөнү кор, тике карап айкашта жоо сүргөнү зор. Азаматтар октон жалтанбасын. Ажалды тонун чүмкөнү үйүнөн чыкпаса да өлөт. Кайыр Бектуржан, ак жолуң ара ачык болсун. Атына шап минген Бектур: өлөбүз го көкө. Тири болсок ушу сапар ак тилекке жетербиз. Айгып кетиңиз. Эртең кайра кетербиз. Эчен замандан бери жер күзөтүп турган элестен бетер көкөтөй таягын таяна, зоолдой бараткан атчандарды карандар үзүлгөнчө карап турду. Эртесинде 40 киши болуп Бектурлар келишти. Мылтыктуусу 2-3 эле. Калгандары Жанчар, Чокморбаш, Союлчан, көйнү мингени тың аттар. Кансыда кечеги убада боюнча көкөтөйдөн ат минесиңер деп ээрчите келишкен го. Арык-торук байталга минген 5-6сы тек мал кайрууга келаткан кишилердей. Көкөтөй бүгүн өз эле тың басып сыртка чыга келди. Салам айтышып аманчылык сурашкандарга кадимки көкөтөйчөсүнөн айтты. Калың журттун иши оңолса бир кишинин өлүмү не? Акыл табучу эр барбы? Ашып кетер бел барбы? Аймактуу кыргыз момун журт айыл конор жер барбы деп баягыда балбай айткан экен. Анын биринде аргымак тандап минбедим, ак чопку тонду кийбедим. Аймагым барчу айкашта ушу 70-ти желкелеп, жигитче дуулап жүрбөдүм. Ой айланайын агайын, кай сарманды айтайын. Тигинин ай, өлүм аз айтат, оору кордойт деген ушу тура. Ой Мамбет, тиги жылкыларыңды желеге чогут. Байбише, саачу бээлериң саалганча буларга өз колуң менен кымыз жуткур. Менин жылкымдан ат мингенин карыздармын дебегин. Жамаатыңан калышпай, жаман жакшы иштет жалтанбай жүрүп келгиле. Алаңгы чакты бээлер желе-желе боюнан айгыр аттар кармалды. Булар минерди өз колуңуз менен бериңиз көкө, деп Бектур өтүнгөндө көкөтөй: Бектуржан, бу малды мен журттун керегине жарар деп асырагамын. Ошо керекке жарап жатат. Сенин тандаганың менин бергеним. Жорутпай, оорутпай, жакшы суутуп жөө калбай минип жүргүлө. Мен бу оорудан айыгып калсам, мал жанга ээ болгудай заман болсо, кайра үйүрүнө кошосуңар. Оорудан олжуп тияка жөнөп кетсем, эч кимиңде доом жок. Маңдайыңар жарык, тилеген тилеңерге жетсеңер болду. Байда жардынын көз акысы бар, жакшыда букаранын өз акысы бар деген экен. Бай эмес мен, жакшы эмес, баарыңдын тилеңерди тилеген бир бакылмын. Ыраазыбыз, асыл акылманыбыз сизге. Бу жакшылыгыңызды унутпаспыз дешип тигилер дуулдап жөнөй беришти. Көкөтөй байбишеси экөө узатып турушту. Не асынган мылтыгы жок, не сүйрөткөн замбирексиз, тек кордукка кысымга жаны ачынган журттун бир тобу чаң калтырып, зампылдап баратат. Бу кезде тигил бул өзөндөн, тигил бул уруулардан ушинтип курал жараксыз аттанышкан кишилер ок жаадырып, ок бүрктүргөн кара күчкө карай бет алып жатышты. Көкөтөй айткандай, баары жаңыра берген бул көчмөндүктүн кесепетинен тек мал артында тиричилик эткен журтта баягы эрдиктин эпкини жан дүйнөсүндө сакталган менен 20-кылымдын башталышындагы тигил ок жаадырган куралдуу күчкө куралсыз топурган кишилер такат бере алган жок. Журт бүлүндү, үрктү. Мылтыкчандары бар 30дай киши улаан бир көчтөн өтүп зоолдай жүрүп келатышты. Бир көчтө кара боз жылкысы сагалынын көзүнө жылуу учурады. Ал тааныштар болуп калар бекен деп улаан бир көчтү жандай бергенде кишилерине малынын түрүнө көз салып келаткан. Кара боз жылкыны айдаган жылкычылардан сурады. Алдыңкы көч кайсы элдин көчү балдар? Тынын Сейиттин көчү. Анда Көкөтөйдүн көчү да бар го. Бар дешип жылкычылар үн алыша. Ал киши оорлуу дештеле кеселинен жакшы болуп кеттиби? Жылкычылар мукактана калып чынын айтышты. Көкөмдүн оорусу катуу эле, атта араң баратат. Сагалылар ылдамдай жүрүштү. Көкөтөйдү көрүүгө көз чаптыра келатканда алдыңкы бир көчтө баягы өзүнө алып калган күйүк кызыл деген моюн башы темгил баскан нар баш айгырга өңөрүлүп Көкөтөй келатыптыр. Атай жалпая салынган бөктөрүнчөккө чалкалай отуруп, өзүнөн зор Көкөтөйдү өңөргөн Мамбет алы экен. Ак тыштуу кара сеңсең тебетейинин кайуусу кабагына түшүп, чолок тондун сыртынан каптай кийген чоң көк чепкени эрдин кашын жаап, ак менен оролгон боюну шылкыйып дармансыз келаткан Көкөтөйдү көргөндө сагалынын зээни кейиди.
Ал көштү жандай ылдамдай келип Көкөтөйгө үн берип учурашты. «О, айланайын Көкө, жакшы болуп калдыңызбы? Жакшы келе атасызбы?» Көкөтөй башын көтөрүп жандан атышты. «Мамбет алы, жан тебетемдөйдө кылчы. Бу баягы Сагалынын үнү го». «О, Көкө, жакшы болуп калдыңызбы?» деп Сагалы жаш сыкты, үнү кардыгып. Көкөтөй чарчаган түрдө кабакчытып Сагалы жакка карады. Жолуң болгур. Мен жакшы болсом ушу оң кулдап, сол кулдап, калк башына түртүшүп турган кезде бечел калган балача атка өңөртүп жүрөт белем. Калкка пайдам тиймек тургай, кара жандын оорасын тартып жаман болуп келатамын. Арыктап азып, жаны кейип келатканын көрүп Сагалы Көкөтөйдү чыйралтайын деди. «Жаныңызды бек уштай көрүңүз Көкө. Көч бир жайлуураак жерге жеткиче кыйналарсыз» деп айта албай токтолду. Көкөтөй үнүн тың чыгарды. «Ой, Сагалы, журт тынч, ырыс кешик каймактап турган кезинде жез таңдай белең. Эмне деп турасың? Мен жанымды бек уштагандан каракаман балык артты катары менен кечип, жаман эчке бурканды катары менен ашып карыган кызыл айгырга учкаша калың көчтөн калбай келатпаймынбы? Жөн келатпаймын. Берекемди бөксөрткөн, тынчымды кетирген сен сыйынчу ак падышаңа наалат айтып келатамын. Ошо падышаң аттырган огунан качып, Кудайдын жиберген оорусуна тиштене чыдап, өңөртсө дагы ат үстүндөмүн. Кайрамбеттин кызылы качып, ал курганда, кайратым жанып, ошо алаканымды жазып жиберсем, чыр этип жаным учуп кетпейт беле баялы. Белте белин ашпай, бери карай баспай, кыйнала ашуудан ашпай, кыл мурутты кыл айтып, Солтон сарынын түтүндө соку таштын ичинде калбайт белем. Көкөтөйдүн кебине Сагалы ыраазы болду. «О, акылманым, кайратыңан кебиңен айланайыным, эр эле экенсиз. Кудай кубатын берсин сизге». Башкалар да Көкөтөйгө ыраазы. «Кайран киши, араң келатканда айткан кебиң көр. Ушундай капсалаңда ушул алда акылманыбыз кор болду деп коурагандар бар». Көкөтөй аларды укса да укмаксан, жүйүнү бош кишиче кишилерди жашытпайынчы дедиби, көрүнбөс бирөөдөн күч кубат алгансып тыңый түшүп, кишилерге өзү кайрат айтып келатты. «Кудайдын буйругу экен» деди Сагалы бир кезде жандай келаткан кишилерге. «Алматай ажым менен акылман көкөм эл журт тынч турган кезде сапар чегишсе кыргыз казакка ат жеткен жерине кабар айттырып, кызматын кылбайт белек». Көкөтөй эрде боюн туушап коюп, Сагалы жака алая карады. «Ой, Сагалы, сен эмне кеп салып келатасың? Эл журт тынч кезде» деп кеп баштап келаткан Сагалыны токтотту Көкөтөй. «Алматайдын карооз уулу сен укчу мени. Чечен алжыса төө дейт дегендей, сенин жаныңды кейиткен иш тынч кездеге сыйнатың экен го. Алматай экөөбүз тынч кезде дүнүйө салгандай саздын чөбүн жеп, ичи көбөлгүдөй уй белек. Же ага тууганын кыйнап, жайы жок ыңкыстат, Адрейлден жанын талашып, ыйла катынына аяк башын ушалатып, үлдүрө өлгүдөй кайраты жок бир кургур белек. Атаңдын көрөй, азусун аркайтып ат өлүмү, мурутун сербейтүү эр өлүмү, чуудасын чууап буура өлүмү ушундай ач бел, куужондо өлүчү. Сен антып өлбөгөнүбүзгө өкүнүп турсаң, мен сага эртеңден калбай өлүп берейин. Береги тарагай кең жер. Тажалдан качып, акылдан шашып, каптай көчүп келаткан калың көчтү ошо тарагайга кондур. Жолочу сусын ичкичекте аты от чалгычакчы Кудайымдын күнү токтой калат. 12 жолу тажал болушса да арттан куугунтуктаган Каран түндүн аскер башчысы кишидир. Биздин силерге зыяныбыз жок. Көз өткөн көкөмө кызмат өтөп жатабыз десеңер, аларда огун аяп токтой турушар. Жок, Каран түндүн кол башчысы ага көнбөй кан төгөм десе, кан көксөгөндүн да каны төгүлчү. Көп болсо мылтыкчан келер. Колунда куралың аз болсо да тоодо өскөн канаттуу журтсуң. Ошо канатың 4000 жылкыны 4 жагынан каптатып аламан салып кыйкырып кирбейсиңби? Же мындай капсалаңда алактап каласыңбы? Тынч кезде кесир сүйлөп, келберси бастырып жок жерден ойлоп таап. Букарага рамат чыгып салганда барың акылды, барың айлакер, чече мыктелең жакшылары. Эми бүлүнгөндө ошо силерди баккан журтту силер коргоп калгыла. Көкөтөйдүн жалпы жакшыга айткан бул доосуна Сагалы уялды. Күнү бүтүп бараткан кезинде да ак кебин ачык айткан акылманга сыйынды. Анан Сагалы да оюн ачык айтты. Олду акылманым ай.
Jurttu korgop kalgıday güçüm bolsa, özüňüzdi görgenimde jaş sygat belem. Sizdegi arman mende de var. Uşu tolkunda deni sak sizdey akılmany el aldında akılın berip jürsöç. Gökötöy aldan emelerde oylagondoy, ündeböy tünördü. Anın göz aldına kansa da es tartkandan berki baskan jolu, jürgön jerleri elestedi beyim. Jok izlegen kişiçe aldı jaka göz taldıra karayt. Kızıkka kuanganday, açuğa öküngönдөй tünörö kalat. Tamşanıp gep aytты çuday belendenet. Aldan emege alaksay tüşöt. Akılın berip jürsöçü de Sagalıjan. Biz ömür boyu erde össök da ömürді jayda ötkörgen kurgan jurt turbaybızbı? Sanjıra tarıgыңды ayttırçı. Alt manasыңды jortulga uzatçı. Kimden gemeleň, kimden jaldan çöleň jer garap. Öz konuşuңды kaltırıp kayda samsı çöleň. Oba, samsıgan keziňde bolgondur. Oba, boldu. Bolboy koygon jok. Birok sen oşo İskender'in çalbagan kakançının bejinine çen çuu salıp turbadyň bele. Anda sen başka jurttu talondoyun debediň. Oşo seni talagany gelgen jortulçunu öz jerine jetkize kuwaladyň. Öz gıyryňdy kaytardyň. Öz jurtuňdy jodan gorgodyň. Oba, sen daim elem momun bolgon joksuň. Karulu keziňde sen de dalay aşuny açdyň. Dalaylardy жазыксыз sızdatdyň. Mal alıp ol jola uul kızdy kul güň etdiň. Kança da sen oşonu gaturak iştep koyduň go. Oba, gatu iştegen keziň köp boldu. Kıskası kıyamatga getpeyt degen. Mına gelme gezek. Jurt çeçeni Sagalı sene kövezemi terbi başladık. Başka önörü öskön gövelden önör alalbay, ömürdü jayda ötkörgön özüň gesepetibi, je gezi gelgende görör azabыбызбы, anı aytalbaymyn silerge. Biz bet algan kakşal beti akçıyı menen tiyagı janybarym çoň tekes, kunduz, jıldyzyna çeyin bayırtadan aýlybız konuştagan, ata babadan kalgan muras jerimiz boluçu. Gökötöy sanın tayanıp boyun tüzögönsüdü. Tamşanıp eki jagına garanyp aldı da çalaptan urtatçı dedi. Yerdin aldыңkı kaşına ilingen kiçirek gökürdögü çalaptan kuydurup bir çöçöktöy çalap juttu. Üçkürüp gevin uladı. Beregi eki çoň padışa bu jer suunun esi silersiňerbi dep bizden suragan da jok. Suramak turgay bizdi gözlerine ilbedi. Özübüzgö bilik etişti. Özleri kalaganday ortogo çek koyup jeribizdi eki böldü. Elden elimiz bölündü. Ha teginin hay. Çoňdun tübü kor degen nakıl gep. Oşonda bir anıktalgan. Hemi bu ýakdagy elimiz tiyaka garay terbip dağı anıktalıp jatpaýby? Sagalyjan. Geletkanlardan biri surap kaldı. Gökö, oşol jaka barganybızda jurttuň görörgüni emne bolar eken? Bayagaday al jerge öz esi boydan barsaň, köp bolsa bu ýakda kalgan konuşuňdy saganat eleň. Tegil jakdagy konuşuň öz em geldi dep seni asyrap alat ele. Emi al jakdagy konuşuňdy eýlep algan köp jurt seni maňdaýyňa sylamak bele. Kodular, jekter, kordor, mal degen goldan giri jusa getet. Bir kıştan çıkpay semizleri götörüm bolor. Bir toğun aljaktan mıktılары senden göz görüne tartıp alar. Kaçkın öz padişasına oğatkan buzakı atanarsın. Aljaktağı öz jerin özüңdü batır albay gözüňe suuk görünür. Zayıbın sızdap erkekin sakaldan jaştamızıp, oşonda bir gordolorsun. Boyga jetken kızыңды göz görüne kolуңdan tarttırıp, uuldaryň aga takat bir albay jetim bolup turganyňda aylaň takır tügenörda, bul jaka jete albay ilkirsiň. Açtan, orudan, okton, geltekten tiri kalganyň epdep sendele gelip, ata konuşuňda gayradan üýüň tiget go. Ova, tiget. Ata bölse anın çamgaragan balası götöröt emespi. Ezelkiden beri tukum kurut bolgan elden tukum ösçü. Oşu alamat gündörden aman kalgandaryň kayradan tukum olaýsyňar. Al tukum Sagalyjan göňülüňe alba. Sen ekobuzdan çyrak, bilgi, bışık bolup öset. Önörlüden önörün alat, bilgiden bilimin alat. Anan başına güç gelse, alar adırkı bizçilep bir atka ekiden uçkaşıp, bayırkı babalarız el jurt ele deşip arman aytışıp, özleri bizçilep sendelbeyt. Oşo babalarыңday güçtü, batır, kayrattu, bışık boluşat. Gökötöy ündöböy kaldı. Buğrul bulut gün gözün tostu. Ala gölökö öttü. Sagalılar özgöçtörüne getişke aşıgıp, Gökötöýdi kıyalbay kılçaktaştı. Hoy Sagalyjan dedi Gökötöy akırkı gevin aytıp. Erteň Taragayga göç jete barar. Aga dere men janymdy bek uştarmyn. Bir eki güngö göç örü bolor.
Мына минип келаткан карган айгырма минип, мен кыя жолду көздөй сапарыма кете берейин. Силер артымдан чуу чыгарып, 10-15 атты чуркатып, чаң чыгарып, ошо өзүң айткан кызматты өтөп койгула. Бирок бир кеч конок болуп өткөн бул сонун дүнүйөдөн саздын копо чөбүн жеген уйча ынтыгып өлбөй, көк кыяны көздөй бастырып кетейин. Көзүнө жаш келген кишилер Көкөтөйдүн бул кебине бирде-бири жооп айта албады. 2 күндөн кийин Тарагайдын Тепшидей түзөңүндө Эсил көкөм өзү айткандай карт кызылына минип көк кыяны көздөй сапар тартты. Айгырдын баскан изин жашырып, муз таштардын арасында деле ошо чөккөн төөдөй болуп, бийиктин чымдуу топурагы калды. 1980-жыл 3-сентябрь. Чыгарманын автору Түгөлбай Сыдыкбеков. Окуган, үн коштоп аудиолоштурган Эрнис Кыяз. Урматтуу YouTube каналдын катталуучулары, кыргыз жазуучу акындарынын чыгармаларын, кыргыз адаби китептерин үндөштүрүү, аудиолоштуруу боюнча ушул платформага долбоорго каржылай колдоону кааласаңыз, экранда көрүнүп турган номерларга, эсептерге акчалай каржы которсоңуз болот. Мээнетти баалап укканыңыздарга чоң рахмат. Бар болуңуздар.